Уйдун шакалын алып салып койсоң жей берет бул жаныбар, жакшы. Коро. Арбаңыздар ардактуулар, бүгүнкү Чабан каналынын атты кантип кароо керек деген темадагы барлашда бүгүн ошол Жанеке менен бир аз барлашайын деп келип отурам. Салам алейкум, Жанеке. Алейкум ассалам. Ден соолуктарыңыз, Аллага шүгүр, рахмат, жакшы. Биринчи эле суроо төмөндөгүчө берели. Ат кароодогу максатыңыз? Мен атты кармаганын себеби менде жылкыларым бар. Үйүргө коем. Ушу жаныбарды быйыл 3 жолу койдум. Дагы бир жолу койсом 4-жыл коюлат. Үйүргө жакшы, үйүргө койгон үчүн гана кармайм да буну. Кышындасы кээде зериккен улакка чыгып, кичине улак тартышмай ушундай. Ошо максатта кармайбыз. Айылдагы хобби деп коебу, мына ошол сыяктуу. Эми бир жагы хобби, бир жагы ар бир кыргыздын үйүндө сөзсүз түрдө бир ат, сөзсүз түрдө 2-3 жылкы же 1 жылкы деген болуш керек деп коет го, себеби илгерки аталарыбыз кармап келген. Сиз мисалы бир саат коюп, сааты менен карайсызбы же аттын жеп ичкенине карап карайсызбы? Ал эми илгерки саяпкерлердин немеси болгон да. Мындай азыр айтканда, орусча айтканда правиласы да, ат кароонун правиласы. Эрежеси. Эрежеси. Анан мен деле ошо эртең менен мисалга саат 7-те турам, атка чөп салам, малдарды баарын карайм. 10дон кийин сугарам баарын. Анан жемилем бир 2 саат каңтарып коем атты. Эми кичине жем сиңиш керек. Андан анан өзүнүн канасында ошо агытып коем. Акурга чөп салам беде. Каласа жейт, каласа жатат, ошо өзүнүн эркине коем да атты. Жеп ичкенине карайсыз. Жүгөн салып эле постоянно байлабайм муну. Өзүнүн канасы бар, канада турат. Турганда жейт, эс алып жатат, буту колун сунуп кадимкидей уктайт, ат деле адамга окшоп эле. Тика туруп уктайт. Анан жылкы жаныбар тика туруп да уктайт да, муну көбү билбейт. Негизи да уктайт. Мен өзүм жок болсом малдарга мына саат менен чогулду, чөп салгыла, же жем бергиле деп айтам. 4-тө окуган балам бар, өзү кирип, чөбүн берип, жемин илип карай берет. Анан сыртка жетелеп чыгып мине албайт буну эми. Жаш бала да. Сүдүрөп кетет. Мен өзүм деле сүдүрөп кетейин дейт. Атайын буга режим коюп, мисалы суутуу жагында бул көбүнчө сиздин колуңуз тийбегенде байланыштуу, өзү турган жеринде ээн эркин ар бир өзүн суута берет деген. Өзүн өзү растай берет. Мен ошон үчүн буну камай турган кылып койгом. Ээн эркин кое бересиз. Ээн эркин кое берем, ооба. Буту колун сунуп жатат, турат, ары бери басат, тегеренет. Анан суутсаң деле болот го. Эми ага мен ишим көп болгондон байланыштуу колум тийбей калат көбүнчө эле. Атым эми эле суутууда. Жем берүүдө кандай жем пайдаланасыз? Мака, жүгөрү же кандай, буудай? Менен арпа берем көбүнчө эле. Үйүрдөн кармаганда буудай берем, андан кийин минип баштаганда эле арпага өткөзүп коем. Буудайга көз карашыңыз кандай? Буудай жылкынын ичин май бастырат, семиртет, жакшы. Мингенге арпа жакшы, себеби арпа жеңил болот. Ары бери бастырганга ат айныбайт. Мисалы арпаны берип туруп минип жүрө берсең, атың айныбайт. Будайды көп берип алып туруп минген болсоң, атың май жуткузуп алышы мүмкүн. Жакшы. Тоют маселесине кандай карайсыз? Мисалы, беде бересиз, же анча-мынча өзүңүздүн секреттериңиз барбы? Мисалы, кээ бирлер айтат, түнү бир аз узак болгондо байланыштуу саман салып коебуз дегендер бар. Сиздин оюңуз? Мен чөп менен эле беде берем. Чөптү кайсы маалда бересиз? Чөптү ошо кечинде саат 9-дордо жатарда салып коем. Таң аткыча жей берет. Таң аткыча жей берет. Күндүзү беде. Күндүзү беде жейт. Уйдун шакалын алып салып койсоң жей берет бул жаныбар, жакшы. Коро. Жакшы. Кыска маегиңиз үчүн чоң рахмат. Жанеке, ишиңизге ийгилик, Болуптур.